Эми каршы суроого жооп берүүдө каталарды көрүп кетели. Негизги сатуучулар жасаган каталар. Биринчиси бул кардар менен айтышып талашуу. Бул туура эмес экен. Кардар менен айтышып талашып отуруп, биз эч убакта аны биз дос кыла албайт экенбиз. Ал менен биз иштеше албайт экенбиз. Тескерисинче биз аны душман кылып атканбыз. Душман кылып алгандан кийин эки душман бири-бири менен иштеше алабы, иштеше албайбы? Көпчүлүк жерде иштеше албайт, Биз дагы кардар менен ушундай душман болуп алгандыктан ал бизден албайт экен жана бизге заказ бербейт экен. Өчөшүп башка бирөөгө заказ бериши мүмкүн экен. Сиз көп маалыматты берип, түшүндүрүп коесуз, бирок башка бирөө келип заказ алып кетип калат экен, Сиздин кардарыңызды алып алат экен. Андыктан эч убакта талашпайт экенбиз, урушпайт экенбиз. Мына кээ бир адамдар сүйлөшүү бул очередь менен сүйлөшүү дейт, Мына дуэлге окшоп бири-бири менен биздин бири-биринин перчатка менен боксерге окшоп бири-бирин урат, Кээ бир адамдар мына ошентип ойлошот, мисалы үчүн мен ушул фирманын продукциясын колдоном десе, ал анча эмес, ал койчу, андан көрө мына могул фирма жакшы деп макташат, Андан кардар ага жаман көрүп калат, мына өзүнүн лишбе силер лишбе өзүңөрдү макташыңар керек дейт, Ал туура эмес экен. Очередь менен сүйлөшүү эмес экен, бул диалог экен. Эмне үчүн жагат, кайсы себептен, кайсы продукцияларды аласыз деп сурап тактап, ал менен биз диалог курууга аракет кылышыбыз керек экен жана анын ой пикирин түшүнүүгө аракет кылышыбыз керек экен. Анын проблемасын, анын кызыкчылыгын, анын табитин түшүнүүгө аракет кылышыбыз керек экен. Ошондо биз ага эмне сунуш кылышыбызды билет экен жана кантип сунуш кылышты да билет экенбиз. Ал эми ал шуну колдоном десе, койчу ал жаман, бул андан да лучше деп сунуш кылбашыбыз керек экен, Анын өзүнүн жолу бар экен. Ушул сабакта сиз толугу менен үйрөнөт экенсиз. Кийинки ката бул бир нерсени далилдөөгө аракет кылуу. Мына далилдеп, доказать этип, аны менен спорт этиштин кереги жок экен. Эч убакта биз ага далилдеп бере албайт экенбиз. Болгону далил фактыларды келтире алат экенбиз. Кошумча маалымат катары, анын ой пикирине кошумча маалымат катары гана бөлүшүп кое алат экенбиз, Ага каршы эмес, анын оюна кошумча. Ушул эле учурда ушул дагы вариант бар дегендей кылыпчы. Сиздин ой пикириңиз мен түшүнөм деп туруп анан вариант айтат экенбиз, Билим менен басынтып салуу, бул да чоң ката. Эч убакта биз кардарды, мен профессионалмын, мен саарына кыйын билем, мен бул темада иштейм да, сен эми эч нерсени билбейсиң да, мен мына карасаң, муну билем деп далилдебейт экенбиз. Аны басынтып салсак, ал ачылбай калат экен, ал бизге чыныгы проблемаларын айткысы келбей калат экен, чыныгы кызыкчылыгын айткысы келбей калат экен, эмне себептен жакпай атканды айткысы келбей калат экен дагы. Биз ага сунушубузду, ал биздин сунушубузду кабыл албай коет экен. Жана биз кабыл алса дагы адашып туура эмес сунуш кылып коюшубуз мүмкүн экен, анткени ал толук ачылбайт экен. Кийин бизди көргөндө ал адам кача баштайт, Анын ордуна биз ал менен маек куруп, анын оюн билип, ал эми профессионалдуулукту биз өзүбүздүкүн айтпайт экенбиз, башка профессионалдардын пикирин маалымат катары гана айтып коет экенбиз. Анан биз эч убакта бирөөнүн оюн өзгөртө албайт экенбиз. Ал адам өзү гана өзгөртө алат экен. Биз болгону ага багыт берет экенбиз, ага суроолорду берип отуруп, аны акырындык менен жетелеп, ошол ой пикирге келгенине жардам берет экенбиз. Бирок ал дайым өзү келет экен, ал ой пикирге. Кийинки катоо бул дароо жооп бере баштоо, Анын муктаждыгын билбестен, анын чыныгы ой пикирин билбестен, анын каршы суроосун толук түшүнбөйсүн туруп, дароо жооп бере баштап. Мен жоопту билем деп жооп бере баштоо, бул туура эмес экен. Анткени жашыруун суроолор болот экен, жашыруун каршы суроолор бар экен жана жалган жана чын деген каршы суроолор бар да. Мисалы үчүн азыр военный технологияда жаңы самолеттер чыккан, радарды алдап коет да. Өзү жалгыз самолет болсо, аны 5 кылып көрсөтөт. Мисалы үчүн элестетиңиз, 50 самолет учуп келатса, ошону 250 кылып көрсөтөт. Албетте ракеталар учканда 250 ракета учса деле, 100 ракета учса деле, негизинен жалган самолеттерди атып отуруп, чыныгы самолеттер тирүү калышы мүмкүн экен да. Ушундай шанс экен. Эми каршы суроолордо да ошондой жалган каршы суроолор бар. Чынында адам мисалы үчүн ойлонуп көрөйүн дейт, кардар эч убакта үйүнө барып отуруп алып ойлонбойт ал. Ал чынында болгону түшүнбөй калган учур болот. Же сиз айткан сунуштун чында пайдасы бар экен көрө албаган учур болот. Кээде ал акчасы төлөп аткан акчасына жараша ошондой продукция алып атканын билбей калат, Ошондо ал ойлонуп көрөйүн дейт. Анын ичинде кымбат деген каршы суроо жатышы мүмкүн. Же болбосо мен пайдасын көрө албадым, чындап эле эмнеге керек, түшүнө албадым деп айтпайт экен. Анын ордуна ойлонуп көрөйүн деп коет экен. Бул жок дегендин мындай сылык формасы экен да. Андыктан сиз дароо жооп бербешиңиз керек экен. Анын ордуна толук билген аракет кылышыңыз керек экен. Эмне үчүн эмнени ойлонуп көрөйүн деп атат, мисалы үчүн. Эмне үчүн кымбат деп атат? Эмнеге салыштырмалуу кымбат деп атат, Толук түшүнгөн аракет кылыш керек экен. Же болбосо ойлонуп көрөйүн десе, эмнени ойлонуп көрөйүн дедиңиз эле? Сизге баасы туура келбеген үчүн ошону ойлонуп карап көрөйүн деп атасызбы? Же болбосо ушул продукция чындап жардам береби, жардам бербей, ошол боюнча сизди ойлондуруп атат, эмне сизди көрүп ойлондуруп атат деп суроо берсек, анда ал так жооп берет экен. Андан кийин ошол жараша жооп берсек туура болот экен. Кийинки ката жооп берип туруп дароо сатууга аракет кылуу. Мисалы үчүн мына айтып бердиңиз, түшүндүрүп бердиңиз, анан ал ойлонуп туруп калса, келем ал деп дароо сунуш кылуу да бул туура эмес экен. Демек биз кардардын суроосуна жооп берип атканда биз анын проблемасынын чечилишин толук түшүнбөдө ынангандан кийин гана ал сиз ошол мисалы үчүн ушундай кылсаң ушундай жардам берет десе, түшүнүктүү десе, анан ошодон кийин гана сунуш кылсак болот экен. Демек ал кардар чында проблемасы чечилишин ишенди ишенбейди, ошону карашыбыз керек экен. Ошону текшерип туруп анан кийин сунуш кылышыбыз керек экен. Эми каршы суроолор боюнча дагы бир сонун түшүнүк бул өтө туура деп ойлойм. Эгерде сиз ушуну жакшылап түшүнүп алсаңыз, сиз каршы суроолорго жооп бериш боюнча мастер болуп чыгууга сизде шанс болот экен. Демек сиздин сунушуңузга болгон пикири, элестетүүсү, көз карашы, образдары, ассоциациялары
Мисалы үчүн айталы, тармактык маркетинг дегенде ар ким ар кандай ой жүгүртүү болушу мүмкүн, ар кандай ассоциация болот. Кимдир бирөө тармактык маркетинг дегенде бул пирамида. Пирамида дегенде пирамиданын да ар кандай түрлөрү бар. Муну да толук түшүнүшүбүз керек экен. Анын көз карашы тармактык маркетинг дегенде бул пирамида ойлошу мүмкүн. Кимдир бирөө жөн эле пирамида эмес, бул адамдарды көөр кылуу, алдоо, сатуу жана башка. Кимдир бирөө көтөрүп жүрүп сатуу. Кимдир бирөө адамдарды эптеп көөр кылып жаздыруу деген болушу мүмкүн. Кимдир бирөөдө тармактык маркетинг дегенде бул, мисалы үчүн сиз айтып атасыз, ушундай деп түшүндүрсөңүз, бул тармактык маркетинг десе, сиз айтышыңыз мүмкүн. Жок, бул тармактык маркетинг эмес, бул иш деши, бул жумуш, бул айлык жана башка дешиңиз мүмкүн. Пирамида деп ойлойт депчи, алдайт деп ойлойт деп. Чынында балким ал тармактык маркетинг дегенде балким ал ойлоп аткандыр. Тармактык маркетинг анын оюн боюнча балким бул сонун бизнестер, нолдон баштаса болот, Жана ошондой эле өзүң бизнес кылышты билбесең, үстүңдөгүлөрдөн үйрөнүп отуруп бизнес кылсаң болот, поддержка. Жалгыз бизнес кылбастан команда менен бизнес кылса болот. 200 миң, 500 миң, миллион менен баштабастан 50 миң, 10 миң, 1000 сом менен баштаса болот турган шанс деп түшүнүп аткандыр балким ал. Балким ал тармактык маркетинг өтө позитивдүү карайттыр, мурун иштеп кеткендир, азыр дагы кайсы компания менен иштесем деп карап жүргөн адамдыр. Андыктан сиз толугу менен биринчи түшүнүп алышыңыз керек экен да. Анын элестетүүсүн, өзүңүздүн иллюзияларыңыз менен эмес, сиз көбүнчө алардын түшүнүгү менен иштешиңиз керек экен да. Эмне дейин деп атат деп. Кээ бир адамдар мына сулуулук дегенде бул эч качан каралбаган, бет май коюлбаган, жарылган, кызарып, тордогон бетти, табигый бетти алар сулуу деп эсептешет, Эгерде биз мен сулуулук темасына кызыкпайм десем, балким сиз ойлошуңуз мүмкүн. Демек, сулуулук темасына кызыкпаса, билет окшойт деп ойлошуңуз мүмкүн. Чында ал башкача элестетиши мүмкүн, Кимдир бирөө үчүн мына сулуулук бул кара, коюу, терилбеген жоон каш. Эми сиз ага эч убакта ичке каш жөнүндө сүйлөбөшүңүз керек болот, Андыктан биз дайым каршы суроо укканда анын ой пикирин толук угуп түшүнүүгө аракет кылышыбыз керек экен да. Эми каршы суроолор менен иштөөдө биз кардардын пикири менен иштешибиз керек экен, түшүнүгү менен ошого жараша сунуш кылышыбыз керек экен. Ошого подстраиваться этип, ошого адаптация болуп, ошого ийилип, анан ошонун негизинде сунуш жасашыбыз керек экен. Каршы суроолор менен иштегенде ошого көңүл бурушубуз керек экен. Өзүңүздүн иллюзияларыңыз менен эмес, өзүңүздүн оюңуз менен эмес экен да, анын ою менен иштешибиз керек экен, көбүнчө. Анын оюн оңдоого аракет кылбайт экенбиз, анын оюн эске алганча сүйлөшөт экенбиз ал адам менен. Эми каршы суроолорго жооп берүүдө, каршы суроолор менен иштөөдө өзүнүн баскычтары, тепкичтери, кадамдары болот экен. Эгерде арасынан кайсы бир кадамдарды өткөрө берсеңиз, анда сиздин ишиңиз чала болуп калат экен дагы, сиз ойлогон натыйжага келбей калышыңыз мүмкүн экен, Андыктан баскычтарды сөзсүз үйрөнүп, баскычтар менен, тепкичтер менен анан кийин жооп бериш керек экен, Биринчи баскычы демек угуу, толугу менен угуу экен. Мына анын картина мирасын түшүнүүгө аракет кылыңыз деп атат, Демек бул кандайча? Мына орус тилинде, психологияда картина мира деген бар. Мисалы үчүн, ислам дининде болгон адамдын көз карашы, дүйнөгө көз карашы башкача, христиан дининдеги адамдын көз карашы башкача, атеисттин көз карашы башкача, сатанисттин көз карашы да башкача экен, Биз эгерде сатанист менен сүйлөшсөк, ошонун тилин түшүнүп, ошонун көз карашын түшүнүп, ошого жараша сүйлөшүшүбүз керек экен. Ал менен дос болобуз десек, жана анын ой пикирин, көз карашын өзгөртөбүз десек, биринчи ал менен биз дос болушубуз керек. Христиан дининдеги адамды менен сүйлөшүп, аны түшүнүү үчүн, ал менен диалог куруш үчүн, ал менен общий темаларды табып, ал менен достошуу үчүн биз анын тили менен, анын көз карашы менен сүйлөшө билишибиз керек экен. Ошондо гана биз ал менен достоша алат экенбиз, жана аны биз ага биз таасир тийгизе алат экенбиз. Болбосо ал бизди түшүнбөйт экен, биз аны түшүнбөйт экенбиз, Кардар толук айтып алуусу керек экен, өзүнүн ой пикирин, өзүнүн картина мирасын ачыш керек экен да. Мисалы үчүн мына айтып атабыз, кимдир бирөө үчүн сулуулук бул эч качан каралбаган, бет май коюлбаган, жарылган, кызарып тордогон табигый бет. Же болбосо сулуулук бул бет май коюлбаган табигый бет, ал тордоса, жарылса, дак чыкса дагы бул табигый бет, бул сулуулук деп ойлошу мүмкүн, Демек ошонун картина мирасын эске алыш керек экен, ошону толугу менен түшүнүүгө аракет кылыш керек экен. Мисалы үчүн кимдир бирөө айтат, мен эч нерсе койбосом деле бетим сулуу. Анын ою боюнча демек анын бети мисалы үчүн майлуу болсо, майлуу бет көп бет майды талап кыла бербейт чынында. Бирок ага карабастан анын бети чаңкап аткан болот, суусайт. Анан барып 20-30 жылдан кийин анын бети кургай баштайт. Кургай баштаганда бир тез түшө баштайт. Аны ал билбейт, маалыматы жок болгондуктан ушундай каршы суроо чыгып атат. Биз мако же акмак, сен билбейт экенсиң дебейт экенбиз. Анын ордуна ушундай деп ойлойсузбу? Анча-мынча сиз эми өзүңүз кайсы тармакта иштейсиз? Ушул тармакта иштейм десе, эми сиз сулуулук тармакта иштебегендиктен балким сизге эч ким айтпагандыр. Мен сизге бир-эки бөлүшүп койсом кандай дейсиз? Мындай профессионалдардын өздөрүнүн, косметологдордун өздөрүнүн мындай окуган илими бар экен да, ошол боюнча айтып койсом кандай дейсиз деп туруп, макул айтып көрчү десе, аны айтып көрөт экенбиз, түшүндүрүп берет экенбиз да. Өзү майлуу бет, мен буга чейин мен сизди туура түшүнөм. Мен да буга чейин ушундай көз карашта элем, же эжем көз карашта эле, анын бети майлуу бет да. Майлуу беттер өзү кургабайт. Кургаган үчүн бет май койбосо дагы билинбейт да, койгон мен койбогон айырмасы көп деле билине бербейт. Бирок арадан жылдар өтүп, бет мындай боло баштайт экен, мындай боло баштайт экен. Мен ушу Фабрик компаниясында иштеп отуруп, ушул косметологияны да окуй баштадык да, бизди үйрөтөт да буга. Окуй баштап, анан түшүнүп калдым, көрсөм мындай экен, андай экен деп, мындай кошумча маалымат катары гана айтып коет экенсиз. Сиз ушуну билишиңиз керек, сиз андай колдонбосоңуз болбойт деп айтканбыз да, Бетиңиз кийин ушундай болуп кетет дебестен, ушундай болуп кетет экен. Ошону эске алсаңыз жакшы болот эле деп айтуу, бул туура жол экен.
бирок биринчи толугу менен угат экенбиз. Ошону түшүнүш үчүн мына мисалы үчүн толугу менен укпасак, мисалы үчүн ал акчам жок десе, сиз ойлошуңуз мүмкүн. Акча жок болсо айтышыңыз мүмкүн. Дароо угуп алып эле дароо толугу менен түшүнбөй туруп эле, анда мен сизге акчаңыз жок болсо, азыр мен алып келип берейин, анан болгондо берип коесуз. Балким ал айтайын деп аткандыр. Азыр данный момент акчам жок эле, же 2000 сомдук заказ берип атса, азыр 100 сом эле акчам бар эле, же 500 сом эле акчам бар эле. Азыр ушуну берип туруп, анан заказдын товары келгенде калганын берсем болобу деген айтайын деп аткан болушу мүмкүн. Балким айтайын деп аткан болушу мүмкүн, ал азыр акчам жок эле, бирок бир жумада болуп калат, бир жумада алсам кандай дейсиң деп айтайын деген болушу мүмкүн. Же болбосо акчам жок десе, балким ал ойлоп аткандыр, сразу 5000дик алыш керек деп ойлоп аткандыр, балким. Ошондуктан биз аны толук угуп түшүнгөнгө аракет кылыш керек экен. Экинчи кадам бул комплимент айтуу. Анын суроосу үчүн эң туура суроо бердиңиз. Өтө кызыктуу суроо экен. Аябай необычный суроо экен, уникалдуу суроо экен деп. Сиз ушул сурооду өтө туура бердиңиз. Туура суроо, мен да ушул сурооду бермекмин деген ошон комплименттерди айтышыбыз керек экен. Бул бизди, кардарды жана биздин ортобуздагы түшүнүүнү пайда кылат экен, жана кардар бизге көбүрөөк ачылып, көбүрөөк өзүнүн ой пикирин айтат экен, жана өзүнүн проблемасын ошону менен кошо өзүнүн кызыкчылыгын айтат экен. Анын баарын айтканда, сизге туура товар, туура продукция тандоого өтө чоң жардам болот экен бул.